Саламатсыңарбы? Фонетикалык курстун кезектеги сабагын баштайбыз. Өткөн сабактарда биз алфавиттеги үндүү тамгаларды, үнсүз тыбыштарды караганбыз жана диграфтар бөлүмүнүн бир бөлүгүн караганбыз. Балдар, кызыктуу окуя эсиңерде болсо керек. Бүгүн ошонун уландысы деп койсок болот. Бүгүнкү сабагыбызды эки тамгалар биригип, эки үндүү тамга, эки үнсүз тамга, эки же андан көп үнсүз тамгалар жана үндүү жана үнсүз тамгалардын комбинациялары кандай тыбыштарды берери туурасында сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе баштай берели. Эң биринчи биздин диграфыбыз эй тамгасы. эй тамгасы деген мындай созулма тыбышты берет. Эки чекит созулмалыкты билдирет деп айтканбыз. Мит. Ошондой эле эки катар келген тамгалар мына дагы созулма ини берет. Транскрипцияны карап койгула. Созулма. Ки. Жана ошондой эле кийинки диграфыбыз эй тамгалары. Эки үндүү тамгасы деп окулат. Road, coat. Ошондой эле эки катар келген үндүү тамгалары кыска деген тыбышты берет. Мисалы book, pool. Кийинки диграфыбыз AL. A үндүү, L үнсүз. Үндүү менен үнсүздүн айкалышы бизге созулманы берет. Созулма. Мисалы ball. Андан кийинки эки жана үч тамганын айкалышы бул жерде дагы созулма тыбышын берет. Мисалы көп эле кезиккен сөз door. Кийинки диграфыбыз үндүү, өзүңөр билесиңер балдар. W үнсүз. Owl деген тыбышты берет. Мисалы now, cow. Дагы бир диграфыбыз үндүү жана R үнсүз. Деген мындай тыбышты берет. Мен жазып көрсөтүп коеюн. Деген тыбыш, бул бир өзгөчөлөнгөн тыбыш. Муну шва деп коебуз. Нейтралдуу тыбыш да. Эге да окшобойт, ага да, ого да, ыга да окшобойт. Ошолордун ортосундагы тыбыш. Шва. Шва тыбышы көбүнчө басымсыз муундарга келгенде шва болуп окулат. Мисалы үчүн окуп көрсөңөр. Flower. Water дебейбиз. Water. Flower. Кийинки айкалышыбыз бул үнсүздөрдүкү болуп калат экен. KN экөө биригип Н деген гана тыбышты беришет. Н. Мисалы night. Кийинки айкалышыбыз NG. Бул да көп кездешет балдар. NG. Бул кыргызча ң тыбышына окшогон тыбышты берет. Morning.
morning, thing. Кийинкини карабыз, бул эми 3 тамганын айкалышы болуп кеткен экен. IGH. IGH бул татаал тамгалардын айкалышы. Карасаңар, окуганда абдан оор көрүнөт. Берген тыбышы жөнөкөй эле I деген эле тыбыш. I. High, light. High, light. Андан кийинки айкалышты карап көрсөңөр, 4 тамганын жыйындысы болуп кетиптир. TION. Бул ш деген тыбышты берет. Мен дагы өзүнчө жазып берейин бул жака. Шын. Көрдүңүзбү мисалдар? Invitation. Congratulation. Шын тыбышы. Андан кийин SION айкалышы. Кээде 2 S катар келип калат, кээде 1 S. SION. Бул дагы шын деген тыбышты берет. Азыркындай эле шын тыбышы. Session. Андан кийинки TURE. 4 тамгадан турган айкалыш. Бул ч деген тыбышты берет. Бул жака көрсөтүп коеюн өзүнчө. Шуа ч. Picture. Literature. Бул эки тыбыш биригип ч деген тыбышты берет. Жана дагы бир акыркы айкалышыбыз SURE. Бул дагы бир өзгөчөлөнгөн тыбыш. Ж. Буга шуа уланган. Pleasure. Pressure. Эми балдар, ушундай татаал тыбыштарды бир сыйра кайталап коелу. Мына бул тыбышыбыз кайсы эле? Шуа. Шын. Ч. Ж. Дагы мурунку сабактардан да диграфтарды алабыз. Аларды кайталап өтөлүк. Бул кайсы тыбыш эле? Бул тыбышыбызчы? А. Кийинки тыбышты карайлык. А. Жакты түшүрүп айтабыз, А. Мына тыбыш. Е. Кийинки тыбышты карап көрөлү. Бул тыбышыбыз кайсы эле? Ж. Булчу? Бул И кыска. Ал эми бунубуз И созулган. Азыр бир аз мисалдардан карайлык. Транскрипция менен эки сөздү айтып көрөлү. Мисал үчүн, могул сөздү алып көрөлү. Кантип окуйбуз? Транскрипциясын жазып көрөлүк. Pressure деген сөз. Карагыла көңүл бөлүп. Шыбыз кайсы эле? Шыбыз кандай жазылчу эле? Pressure.
Pressure. Так, дагы бир сөздү алып көрөлүк. Idea. Деген сөздү алып көрөлүчү. Idea. I. Idea. 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 Жана дагы бир сөздү алалык. How. How. Транскрипциясы кандай болуп калат? Биринчи. Stage. How. How. Бүгүнкү сабакта аз да болсо бир аз транскрипция менен иштегенди үйрөндүңөр деген үмүттөнүм. Саламатта